bir rayondon birden БСР 25-30 kilometreden içki çarba arıqtарды тазалайлы деп ГСМ бөлүктөр иш жүргүздү. Бирок муну АУПлар жүргүш керек болчу. Азыр эми силер төлөй турчу каражат мындан ары бир норма поливке бере турчу акча каражатыңар ВОЗдорго чогулат. ВОЗдорго чогулат да аларда мисалы үчүн ал мамлекеттик мекеме, ал жерге ар бир төлөм катталат, силер төккөн акчалардын баарына учет жүрөт. Андан кийин аларда мисалы үчүн мен өткөндө сурадым да сен мурун чогултуп жүргөн акча каражатың менен азыркы берип аткан жаңы тариф менен канча эсе чоңойот экен десем, алар айтып атат, элден чогулткан акчабыз мурунку АУПныкынан өстүрбөйбүз депчи. АУПныкындай эле болот. Бирок ошол АУП алып баш аягы жок болуп аткан акчаны биз эле мисалы үчүн 20 миллион болобу, 40 миллион болобу, 60 миллион болобу чогултуп туруп, кайра эле ички чарбаны жасап беребиз депчи. Жыл сайын көрүп атпайсыңарбы, биз баары талашып атабыз, канал жасап бериле, суу тартыш. БТК 74 километр. Мына эң көйгөйлүү бизде мисалы үчүн азыр БТКдан тиги Айтмат Ылдыйжанга суу жетпей калат. Ошондон Молдосанды, Чопонбайды дренаж кылып кайра тээп чыгып атат, проблема болуп атат. Ошолордун баарын сурап талашып келсек, каражат жок болуп атат. Ойлонсоңор, жылына 300 метр жерин жасап атабыз. 74 километр болсо өзү. Анан эртең суу тартыш боло баштаган сайын дагы ал бизге каналдар жасалганы керек болот да. Анан норманы плюс уже булар бекитип коюшуптур. Мен дагы обсуждать этип өткөндө мага да приемго келишти эле, Кең кол айыл өкмөтүнөн Ташарыктан келишкен по-моему. Келишип мен аларга убада берип менен мен билейин деп. Бирок норма уже бекиптир. Норма бекитип Кыргызстан боюнча жайылтып, булар түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, суучулар, мураптар иш алып барып атышат. Анан биз немесин норма поливин анан ашыкча каражат албай ошол АУПныкындай нормада сакталышын гана көзөмөлдөп беребиз. Андан ашыкча төлөбөйт эч ким, макулбу? Рахмат.